Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Москва шаарындагы биздин мекендештер, жердештер, амансыздарбы? Биз азыр сиздер көрүп турган метро Коломенская жайгашкан Белая ночь ресторанындабыз. Бул жерден сиздер өзүңүздөрдүн жакшылык тойлоруңуздарды өткөзсөңүздөр болот. Анда эмес акырындап ичкери көздөй кирели туугандар. Туугандар, Белая ночь ресторанына кирдик. Бул кожо экебиз. Бул жерде азыр өзүңүз көрүп аткандай свадьба, үйлөн той болуп жатыр туугандар. Азыр биз эки жашка дагы кирип, эки жаштан дагы интервью алып, жана бүгүнкү кеченин тамадасы менен ырысынан дагы бир аз рекламалап кеттик андай. Достор, бул жакта ушул Белая ночь ресторан кичинекей кабинасы, бул жакта тулаң өтүшүнө болот. Азыр бул жерде биздин ожиданияда тамадабыз жана ырысыбыз турат туугандар. Келе бериңиздер. Демек, ассаламу алейкум. Чотуйсуздарбы? Амансыздар, эки жаш кандайсыздар? Бактылуу болуңуздар. Демек, туугандар, Белая ночь ресторанын ушул кичинекей кабинасы, бул кабинасына деле өзүңүздөрдүн туулган күнүңүздөрдү же болбосо кыска банкет болсо өткөзсөңүздөр болот туугандар. Азыр бул жерде эки жашыбыздын махабат майрамы, үйлөн тою башталгандан алдында экен, эки жаш бактылуу болуңуздар дагы бир жолу. Тамада Аскат эке кандайсыз? Амансызбы, тынчсызбы? Жүрөсүзбү? Белая ночько келип жакшылык өткөрүңүздөр, өкүнбөйсүздөр. Ошол Белая ночь тууралуу кысканакча сүйлөп коем деген. Белая ночь тууралуу өзүбүздүн мекендештер иштетет. Махабат деген эжебиз. Кайсыл гана иш-чараңыз, туулган күн, банкет, жакшылык, тууган урук менен келип көңүл ачып отуруу. Мына жерде 20 адамга ылайыктуу кабинасы бар, өзүнчө бакаша коолу, ырдап, комуз чертип, аккордеон чертип, ырдап отурганга, андан сырткары ал жакта тойканасы. Эми келсеңиздер өкүнбөйсүздөр, келиңиздер, ар дайым эшигибизди ачып, кучагыбызды жайып тосуп алабыз. Тосуп алат. Айтолкун Сапарова бул жакта бүгүн эки жашыбызды жара менен алып келет экен. Айтош эже дагы, Айтош эже деп үйрөнүп койгом демечи. Айтош эже дагы Белая ночь. Сенден кийин Айтош эже деп кайрылып калышты уже. Белая ночь тууралуу. Белая ночь тууралуу айтсак, Аскат агамдай эле жакшылыктарыңыздарды ушул жерге келип өткөрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле алдыдагы келе жаткан жаңы жылдык корпоративдерди мыкты деңгээлде сонун атмосферада өткөрөйүн десеңиздер, Белая ночь тойканасын сиздерге сунуштайбыз. Метрого дагы жакын, удобный. Удобный, чоң рахмат. Эки жаш менен дагы. Эки жаш. Атыңыз ким болот сиздин? Эмир. Эмир мырза кандайсыз? Амансызбы? Жакшы. Бакыт кала беребиз биз эки жашка. Эмне үчүн Белая ночь ресторанын тандадыңыздар? Бизге бардык жагынан ыңгайлуу болду. Метрого жакын, шарттары да жакты, ошон үчүн. Метрого канча мүнөт экен? 1 мүнөт экенби? Өтө эле жакын экен. Чыктың келген көчтөлөр. Довольно. Жакты Белая ночь ресторанга. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Той башталыптыр. Тоскоол болбойлуңарга. Кеттик анда сыртка. Эмгектен байлык чыйган кыргыз, Москвада тойду кылган кыргыз. Тамада чыгып той баштаса кол чаппай карап турган кыргыз. Тамада чыгып айткандан алаканды шаңду урган кыргыз. Шаңды кол чабалы той башталды. Урматтуу достор, биз болсо азыр мына Белая ночь ресторанынын хозяйкасы, кожоекесинин жанында отурабыз. Махабат эжебиз менен. Канча кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы, шүгүр. Сиздин рестораныңызга келип калдык. Мына ушул рестораныңыз тууралуу өзүңүз бир аз маалымат берип койсоңуз, канча адам батат рестораныңызга? Тойлорго мисалы үчүн. Канча адамдан баштап, канча адамга чейин заказ аласыз? Биз 30 адамдан 120 адамга чейин заказ алабыз. 30 адамдык тойлор да боло береби? Ооба, боло берет. Будний күндөргө скидка бар. Суббота, воскресеньеге депозит 1300дөн башталат. Болду. 1300дөн башталат. Потолок канча болот ушунда? 1300 эң арзан ошондо 1300 болобу? 1300дөн 2000ге чейин. 2000ге чейин. Корпоративдер азыр 2000ден болот атат. 1500, 2000 да. Ошондо 30 адам, 40 адам, 50 адам без разница. Без разница. Будний күндөргө эгер койсо скидкалар бар. Скидка болгондо канча болот? Скидка болгондо эми может өзүбүздүн бир тамактар, бир демелерди кошуп дополнительный чыгарып беребиз. Же өзүбүз музыканы бекер кылып беребиз. Же Музыкага ким төлөйт? Музыка мен төлөйм. Өзүңүз жаныңыздан, жакшы. Караңыз, ушул Москвадагы ресторандар көппү? Көбүнчө 1300ден 2000ден болот. Мындай андан дагы ылдый скидка кылып бер деген меймандар болобу, клиенттер? Ооба, болот. Акчам жок, кыйналдым. Ооба, эми андайга скидка кылып беребиз, конечно. 1000 сомдон даже кылган күндөр болгон. Эми кээ бирки эмелерге түшүнөбүз да, эми бул жакта
шартына карап анан скидка кылып беребиз. Бир гана тойлорунча же Куранда да окуса болобу бул жерде? Жок, тойлор, үй бүлө, Куран окутуу, түлөө бүт барын. Бардыгы бар. Эгерде мисалы үчүн бир адам мисалы үчүн азыр Христианадагы Куран окутуп, биякта дагы туугандар болуп атпайбы? Жарым туугандар, ушул жакка келип, эгерде Куран окутам десе, ушул ресторанга келсе канча миңден башлат аларга депозит мисалы үчүн? Куран окутууга биз процент албайбыз, обслуживание албайбыз, потому что эми Куран окутуу жакшылык, жамандык деген ар бир адам башында бар. Ошон үчүн жамандыкка биз мындайча айтканда бекер кызмат кылабыз. 600дөн беришет. Конфет, печенье, фруктузун алып келишет. Нан, борсок, салат бизден чыгат, плов. Кой алып келсе, койун бышырып беребиз, шорпозун тартып беребиз. 600дөн. Көрдүңүздөр мекендештер, азыр көпчүлүгү Кыргызстанда жакындарына Куран окутуп, Москвага келип да, Москвадагы туугандарын, мигранттар жарым босотуп атпайбы, ушул Москвага келип дагы Куран окутуп, бедер ресторан таппай калат. Ушул Белоночко келип Куран окусаңыздар 5% болгону расходуну чыгарып бересиздер, ошого сонун кылып ушул Куран окусаңыздар, ушул жерден окусаңыздар болот экен туугандар. Анда чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Ар дайым бар болуңуз, урматтуу туугандар. Ушул Москва шаарына той кылсаңыздар, үйлөн той, жентек той, ушул Белоночко келсеңиздер, тоюңуздарды эң сонун жогорку деңгээлде өтүп бергенге Махабат эжебиз өзү аракет кылат жана сөз бересизби? Сөз берем.